Саламатсыздар, урматтуу Уста Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Гроз айылындабыз, ал Бишкектин жанында эле, өзүңүздөр билгендей. Кечээ күнү бизди Facebook баракчабыздан Абдыкахар Оморов байкебиз белгилеп, өзүнүн видео кайрылуусун жасады эле. Абдыкахар Оморов байкебиз Бекзат Абдыкахаров деп бул Фугинин орунбасары болгон, азыркы учурда камакта жаткан Бекзат Абдыкахаровдун атасы. Ошол жагдайды аныктайлы деп келдик эми Абдыкахар байкенин үйүнө. Абдыкахар байке, кечээ күнү сиз кайрылуу жасадыңыз бизге. Кайрылуу жасап, ошо балаңыздын бул ишке эч кандай тиешеси жок. Биз өзүбүз мындай үйдө ижара алып отурабыз. Ушуну алектүү карап берсеңиздер деп кайрылдыңыз эле да. Ошондон келип отурабыз. Эми ошол дагы бир сыйра кайрылып кетсеңиз, балаңыздын жагдайы тууралуу айтып кетсеңиз бир аз кененирээк да. Биринчиден келгениңерге чоң рахмат. Мен ушу өткөндө кайрылгандын себеби ошо менин баламды 15 апрель күнү СИЗО 1ге отургузуп койду. Кандай күнөө такканын деле билбеймин. Эми мен түшүнбөймүн. Менин балам эч кандай коррупцияга аралашпаса, эми баланы атадан башка эч ким жакшы билбейт. Мен айтсам, атасы баласын жаман дебейт да жакшы дейт. Мына мен ушунча жыл канчага чыккан болсо, мына 35-36га чыккан болсо, ушул малга чейин мен баламдын артынан сенин балаң момундай жумуш кылды, сенин балаң же арак ичти, же могул жерде бир жаман жумуш кылып жүрөт деп мен уккан эмесмин. Эгер жакшы бала менен жаман баланы деле ажыратыш ата эненин өзүнүн колунда да, туурабы? Мен ушул малга чейин келип, бир жолу баламдын артынан мен мындай бирөөдөн жалып кылып, же болсом иштеген жеринен, же бирге жүргөн досторунан, же болсом тааныш билиштердин, же башкасынын астынан жаман сөз уккан жокмун. Ошон үчүн мен балам жакшы тарбияланган бала деп эсептеймин. Ошо баламды ни за что азыр СИЗОго эч кандай айыбын доказать этпей эле отургузуп койгон мен жүрөгүм ортотот. Ал баламдын чынында 3 баласы бар. Чыркыратып коюп аларды атасына көнгөн, ал күндө үйүнө келип жүрчү да. А эгер ошончолук бир айыбы болсо, эми ал бир основной бир күнөө иш кылбаган болсо, аны ошол үйүндө тургузуп деле чакырса, барып суроосуна жооп берет, үй камагына чыгарып деле. Суроосуна жооп берет эле го, ошолордун немесине катышып берет эле. Азыр муну камап койгондун себеби, эми оюңа ар нерсе келет экен. Болбогон эле бир нерсени мойнуна илип, же башка бир күнөөлөрдү мойнуна илип чыгарабы, аны эми ал анын ичине киргенден кийин өздөрү билет да. Ошон үчүн мен ошол президенттен жана ушуга тиешелүү өкүлдөрдөн суранып кетет элем. Ошо үй камагына чыгарып эле, чакырып сурай берсин. Эч жака качпайт ал балам. 3 баласын таштап, бизди таштап каяка кетмек эле. Эгер ошол балам коррупционер болуп, же болсо өзүнө бир нерсе менчиктештирип алып, же башка кылган болсо, биз ушундай жерде арендада отуруп, мен 5-10 коюм багып, ошо 5-10 койдун коосун сатып тирилик кылам, мына. Элдин бардыгы билет. Ошо балам деле мына 3-4 жылдан бери ушул жердемин. Казакстанда, Россияда өзүм иштеп келип, мына 22-23 жылда келген мен. Мына ошол малга чейин бир баламды бирөөдөн мен жаман деп, же болсо башка деп уккан жокмун. Мына ушул Ленинский айыл өкмөтүнө деле зам болуп иштеди бир 3-4 ай. Кийин президенттин указы менен кайра ордуна алып кетти. Мен ошол жерде иштегенде ушул жердеги элдерден деле мен жаман деп уккан жокмун. Бирөөсү дагы кайра балаңыз жакшы, балаңыз мындай. Мен жакшы экенин мен эмес, эл билет да, туурабы? Элден мага өтөт, менин балам жакшы экен деп. Мен мунун жаман жагын укканымда, менин балам мындай жаман эле деп айтат элем. Ошон үчүн жолдош президент Жапаров Садыр Нуркожоевич, сизге жана ушул ишти көрүп аткандарга, карап аткандарга адилеттүү чечим чыгарып бериңерди суранам да. Адилеттүү чечим чыгарып бергилечи, бир адилеттүү болсунчу ушул нерсе. Мен бул баламда айыбы бар экенине мен ишенбеймин да. Анан жана өзү шаарда батир жалдап турчу эле. Өзү шаарда турат, батир жалдап. Бир комнат 35 квадрат метр жерди жалдап турат. Эми ушул немеде организацияда 11 жыл иштеди. 11 жыл иштеп, мына жакында былтыр күздө, по-моему, мага ошол организациядан үй тийди ата деп аткан. Ал тийдиби, тиелекпи билбейм. Үй тийди, эми ошону ремонт кылып, неме кылсам,
мен деле квартирам болуп калат шаарда деп сүйүнүп жүргөн да балам байкуш. Азыркы күндө Азыркы жалдап келген. азыркы күнгө чейин батыр жалдап келген. Азыркы күндө аны ошо батырда отурат. Ал квартира ал бүтө элек эле берди деп неме кылды, мен көрө элекмин деле, аны неме деле кыла элекмин. Ошол организация жактан ошо өзүнүн иштеген жагынан ошо мага бир квартира бөлүндү деген. Кандай квартира? Мен аны көрө элекмин деле, барган деле жокмун. Ата эми документи бүтөт, эми болот, ошол квартираны Кудай кааласа үйлүү болуп калам деп ошондой деп аткан. Мамлекет ипотекасы сыяктуу. Ипотека сыяктуу какой-то бир дагы бир немеси бар экен, ошол сыяктуу үй тийди ата деп аткан. Ошо мамлекет тарабынан деп сүйүнүп аткан да. А так азыр деле ошо жалдаган квартирада эле отурат. Кичинекей бир комната эле 35 квадрат метр. Эми байкелер келсеңиздер, сиздер айылдаштар келсиңер. Бияктачы ушу кандай адам Бекзат мырза ошо? Жакшы, простой адам болчу. Ушу бул келгенде 3-4 жыл болуп калды бул кишилердин келгенине. Баласы мындай деле ыймандуу, жакшы бала болчу, простой болчу баягы. Ошо бул киши ошо жерде эле арендада турат бул киши. Бул жерде. Бекзаттын жанакында ишке аралашып калганына ишенесиздерби? Ишенбес байке, андай бала эмес болчу, мен андай эметпейм байке. Мындай эмем жок, андай кудуң деле жок болчу, мына ушул 4-5 жыл жерде жашап келип кетип турат бул жерге ата-энесине. Балдары менен келип ошо анан мындай кудуң көргөм жокпуз. Простой болчу, жөн эле жакшы болчу. Сиздер деле үй камана чыгарып коюп Мен ушу адилеттүү ушу эмесин тилейм этебиз деле. Үй камагына мындай коррупция болбогондон кийин аны. Сиз байке кошумчаңыз барбы? Ошо менен кошот элем. Бекзат кадимкидей эле простой эле жигит болчу, биздин арабызда эле жүргөн. Вроде андай деле эмелери жок болчу да, мен ага ишенбейм да. Жаңылыктан көрүп таң калып анан келип атасынан ал акыбалын сурап коелу деп эле келгенбиз биз. Бекзат боюнча ошолор эле билем мен. Бир айыл өкмөтү да иштеп кеткен турбу 3-4 ай? Ооба, иштеп кеткен, 3-4 ай иштеп. Вроде андай деле эмеге бара турганына мен ишене албайм да. Чын. Анан байке сиз Абдукар байке ошол президенттен негизи тергөөдөн деле сурансы, үй камагынан чыгарып берип эле сураса деген эмеде. Адилеттүүлүк орнотуп берсин деп. Баары адилеттүү, мыйзамдуу карасын деп эле атасыз. Ооба, мен ошол үй камагына чыгарып эле сурасын, ошо эмне сураса деле, эмне болсо деле ошо камап коё эмес, ошо үй камагына чыгарып деле сураса, менин балам эч жака кача турган бала эмес. Качан чакырганда барып, ошо суроосуна жооп берип келе берет го. Зато бала чакасынын астында болот. Мен же балдарды алып келе албайм. Бирөөсү шаарда окуйт. Экөө бирөө садикке барат, бирөө келиндин колунда. Бу жерде шарт деле жок. Эми ошого чыгарып берсе, чыгарып ошол үй камагында сураганы, мен ошону суранып кетет элем да, жолдош президенттен жана ошол баламдын ишин карап аткан өкүлдөрдөн мен ушул нерсени сурап кетет болчумун. Ошол кыш. Ошо 13 баш соолугум бар. Бир козу кочкорум бар. Анан быйыл ошо 12 козум бар, козуларды. Ошо. Анан 20-22 үндүгүм бар азыр. Эми Кудай буйрса көбөйтөм. Ону короодо турат азыр. Ушул үндүк, кой багып, кичинекей чаканыңыз менен ушундай тиричилик кылам. Ушундай эле тиричилик кылам. Мен башка же Бекзаттын бизнеси жок, же менин бизнесим жок. Эч андай. Балаңыз ошол ФУГИге качан кирди эле кызматка? 2015-жылы кирген. Жөнөкөй специалисттен өзү күчү менен өткөн, канча жерге конкурс жарыялаганда көп жерге барды байкуш болум. Мен анда Россияда иштечүмүн. Атам нерге конкурс болуп калды эле, налоговыйга тапшырдым. Эң асты бал менен өттүм. Бирок барсам эле беседадан жыгытып коюп атат деп неме кылды. Деп жүрдү. Анан 6 ай 1 жыл ошо конкурс тапшырып жүрдү. Анан госимуществого 2 вакансия бар экен, ата ушуга тапшырдым, конкурс болуп атат деди. 2 вакансияга тапшырып, экөөнө тең 40 балл менен өттүм деп мага неме списогун жөнөттү. 40 балл. Анан без беседа кабыл кылыш керек экен жумушка. Өзү мектепти деле с отличием бүткөн, университетте деле с отличием бүттү.
Анан тааныш билиш кылбайсыңбы десем, ата кийин ал тааныштарыңыз бир нерсе болсо ошонун адамы дейт мени. Эмне кылам? Андан көрө өзүмдүн күчүм менен өтөм деп ошентип ошол госинвестога жөнөкөй эле специалист болуп жумушка кирди ошо конкурстан өтүп. Ошол боюнча мына 11 жыл иштеп атат. 2015 кирген болсо, 2020. Ошо менен көтөрүлүп отуруп иштеп. Ошол менен өзү көтөрүлүп, анын биздин бир жогоруда таанышыбыз деле жок. Же башкабыз деле жок. Ошо өздөрү көтөрөт, өздөрү неме кылат, начальник отдел болду. Анан жакында ошо 8 ай мурда ошо неме болду, орун басар болдум ата деп келген. Балам чоң жолдун чоңдой мүшкүлдөрү болот, кыйынчылыктары болот. Эми чыдап жакшынакай неме кылгын, кызмат кылган да. Алла күч кубат берсин дедим. Ошол эч буга бирөөнүн адамы деле эмес бул. Же бирөөгө сураган деле бала эмес, мени мына должностько коюп кой деген деле бала эмес. Анан бул көйгөйдү сиз качан уктуңуз? Жаңылыктарга чыкканда уктусузбу? Же кандай болду? Мен бул көйгөйдү 14 же 15 апрель күнү уктум да муну. Ошондо угуп, мага кызым звонок кылды. Ата уктуңузбу деп. Уккан жокмун, эмне болду? Ушундай деди. Анан мен бар жок таштап эле барайын деп барсам, как раз ошондо неме военный прокуратурага алып барган экен. Көрөмүн деп, хотя көрөйүнчү эмне болду деп неме кылсам, мен көрсөтпөдү, көрө албадым. Анан ошол боюнча барайын десем, баары көрсөтпөйт, кирбең деди. Ошол жүрөгүм ооруп эле азыр үйдө отурам, эмне кылсам. Сиз ого эме камакка 2 айга камалды да. Сиз ого бардыңызбы жолугайын сүйлөшөйүн деп? Жок, барган менен киргизбейт, кирбең деди мени. Мени барсаңыз деле киргизбейт. Бекер эле неме кыласыз, убара болосуз деди. Мана СИЗОсу каерде, мен даже билбейм. Бишкекти, мен могул жерде жашаганым менен Бишкекти жакшы билбейм. Мен азыр ошо СИЗОго барып артынан чуркаган деле акчам деле жок азыр. Чынын айтайын. Түшүнүктүү. Анан мен эмне дейм эми, ошол балам ошол домашний кале чыгарып туруп ошондон сурасын деп суранып кетем да, ошол эле. Анан Калган бул мыйзамдуу адилеттүү тергебесин. Мыйзамдуу адилеттүү тергесин. Мен эч немем жок. Эгер адам өлтүрүп койбогон болсо, бирөөнүн акчасын алып албаган болсо, аны камап сураган эмне пайдасы бар дейм да, аны камагандын эмне кереги бар? Бала чакасын ызылдатып. Ушунча жыл мамлекет үчүн иштеди. Мамлекет үчүн неме кылды. Эми билбейм эми кандай нарушение кылды. Эми аны ошо үйдөн чакырып деле сурай берсе болот да эми. Мен ошону суранып кетет элем да, ошол сыртка чыгарып эле сурай берсин, үй камагына чыгар деп суранып кетет элем да. Ошол менин суранарым. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о моем соседе, Бекзате Абдихакарове. Дело в том, что не так давно против него завели уголовное дело, и в то время как я некомпетентен в вопросах следствия или экономических преступлений, я бы все-таки хотел высказаться о нем как о соседе. Меня зовут Александр, я живу на улице Бульвар Молодой Гвардии, 38Б, на 7-м этаже, а Бекзат с семьей живет этажом ниже, прямо под моей квартирой. Я хочу заметить, что это очень добрый и отзывчивый человек. И я бы хотел рассказать вам одну историю. В прошлом году весной у меня случилась авария. У меня оторвался ристон. Это дело было утром, и поскольку я не очень приспособлен к работе руками, когда это случилось, я толком ничего не смог сделать. И оказалось, что часть коммуникации находилась в аварийном состоянии. Я начал заливать своих соседей снизу, как раз-таки Бекзата. И в то время как я практически ничего не мог сделать, кроме того, чтобы черпать воду и пытаться как-то
сохранять баланс этого водного мира, Бекзат проявил себя как человек находчивый и смелый. Как только он заметил проблему у себя на потолке, он прибежал ко мне и, несмотря на то, что лила горяченная вода, постарался помочь каким-то образом перекрыть поток воды. Сам обжег руки, потом побежал к домкому и сделал все возможное для того, чтобы как можно быстро ликвидировать эту ситуацию. Более того, я хочу отметить, что уже потом, когда мы ликвидировали этот потоп, он не стал просить с меня денег, поскольку я точно так же, как и он, живу, в общем-то, на съемной квартире, и бюджеты у меня не слишком высокие. Вот. А еще я бы хотел сказать, что он замечательный отец. Я видел его практически каждый вечер последний год. Всегда он находился со своими детьми и, строго говоря, уделял им максимально возможное внимание. Равно как и соседям. И, честно говоря, в моем понимании он не очень похож на коррупционера, конечно. Все-таки съемная квартира, практически полное отсутствие ремонта. И, знаете, я бы очень хотел, чтобы вот эту мою характеристику учли во время следствия. Будьте здоровы.